Президент Сооронбай Жээнбеков 22 декабрда абакта жазасын өтөп жаткан Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн Кыргызстандагы белдүү массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Бул туурасында билүү үчүн президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева менен болгон байланышыбыз натыйжасыз болду. Абонент не отвечает в данный момент. Пожалуйста, перезвоните позже. Маалыматтарга караганда, мамлекет башчы Текебаевди 60 жашка чыгышы менен куттуктаган. Буга Текебаев Жээнбеков менен 1995 жылдан бери саясий үзөңгүлөш экенин, Жогорку кеңештин бир нече жолку чакырылыштарында чогуу депутат болушканын эстеп, президенттин куттуктаганына ыраазычылыгын билдирген. Саясатчынын туулган күнүн партиялаш, саналаш тарапташтары жерлерде дагы белгилешти. Сенин авторитетин кайтып өйдө көтөрүлүп атат күндөн күнгө. Сенин кабыл авторитети кетип аткан партияңдын бүгүндөн тартып соолосу өйдө көтөрүлө баштаганын көпчүлүк бүгүн сезди, менин оюмча. Коомчулукта президенттин Текебаевди куттуктоосу бир топ талкууга жем таштагандай болду. Алсак саясат таануучу Айданбек Акматов өлкө башчынын куттуктоосун мындайча чечмелеген. Биринчиден, мамлекет башчысынын абактагы саясатчыны куттуктоосу анын кылмышкер эместигин, саясий куугунтук менен камалган саясий туткун экенин иш жүзүндө таануусун, моюнга алуусун билдирет. Президент кылмышкерди куттуктабайт да. Демек, саясий туткун катары тааныгандан кийин ошого жараша чечимдер кабыл алынышы керек. Экинчиден, Жээнбеков баары куттуктап жатат, мен да куттуктап коеюн деген элдин шары менен куттукташы ыктымал. Эгерде ушундай болгон болсо, анда башка жагдай. Анда жеке өзүнүн көз карашы, ынанымдары жок, сүрмө топко туруштук бере албаган болуп калат. Текебаевдин юбилейинде көңүл бура турган дагы бир жагдай болду. Ал Ташиевдин сөзүнө байланыштуу. Ташиев президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду аябай сүрөгөн. Текебаев менен жолугушууда болсо мамлекет жетекчилигине отургандар келбесе болбой калды деген сөздү айткан. Ташиев муну Текебаевдин көңүлүн көтөрүү үчүн тамаша иретинде айткан болсо да, анын артында Жээнбековдун чамасы чакталуу экен. Отургандар же сиз, биз келбесек болбой калды деген ой жатат. Жакшы жаман үйрөтүп жүргөн, дагы дагы чыкса дагы үйрөтөт. Мен ойлоп калдым, ушу отуруп чыккандар биз мамлекет башкармачы болбой калды. Эл өкүлү Айнура Алтыбаева абакта отурган адам менен жеке саясатчы, депутат, президенттин байланышуусу көрсөтүлгөн эмес. Мындан улам мамлекеттик кызматкердин абактагы жаран менен сүйлөшүүсү өз эркинде деген ойдо. Бул маселе боюнча мыйзамда так жазылбайт. Президент абакта жаткан адамга куттуктоо берилбейби, мыйзамда жазылбайт андай. Ал өзү ар бир жарандын, ал жаран депутат болобу, министр болобу, президент болобу, ал ар бир жарандын өзүнүн чечими деп эсептейм. Баягы тактылбаган маалымат боюнча эми билбейбиз, бирок Сооронбай Шарипович чалса, это өзүнүн эрки. Саясат таануучу Жолборс Жоробеков өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун Текебаевди 60 жаш курагы менен куттуктоосун адамгерчиликтүү иш катары сыпаттайт. Анткени абакта жатып ден соолугу начарлап, ооруканага түшкөн адамга жылуу сөз, сый-урмат өзүнчө бир дары-дармек болуп бере алат. Мындай жерден саясат жана башка маселени издөөнүн кажети жок дейт. Да, президент мурдакы өзүнүн жолдошу, кесиптеши, Кыргызстанда көрүнүктүү саясатчы, тем более өздөрү чогуу неме болушкан. Ошол катарында менин оюмча куттуктады. Мындан чоң бир саясатты же бир чоң дагы бир кандайдыр эмелер чыгарыштын кереги жок деп ойлойм. Анын үстүнө азыр ооруканада жаткан кезинде, ошол эле кезинде жанагы 60 жылдык юбилейин туура келиши куттуктаса, менин оюмча куттуктаган болуш керек деп ишенгим келет. Анткени эгерде түрмөдө камерада жатканда дагы, анда мүмкүн туура эмес болор беле, же башкачараак ыңгайлар. Азыр эми оорукананын палатасында жатканда менин оюмча туура эле болду дейм. 19 декабрда жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков Текебаевди абактан бошотуу маселесине кийлигише албай тургандыгын, себеби соттун бардык инстанцияларынын чечими чыгып калганын, бирок мыйзам боюнча өзү сураса, ырайым бере ала тургандыгын айткан. Өмүрбек Текебаев боюнча бул эми бардык соттук инстанция бүткөн, жогорку кеңеш караган, өзүнүн чечимин чыгарган, бул боюнча чыгарган. Мен эми аны буза албайм да. Менин гана бир немем бар, эгерде жазса, ага жанакы муну помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин.
жаса. Башка менин укугум жок. Сот чыгып алды да баарын тең. Сот мага чейин чыкканда. Ал эми Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев 22 декабрда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, президенттен ырайым сурабай тургандыгын билдирди. Мен 5 жыл 2 ай олтурдум. Ушунда ал жерде особая методика бар, десептеп олтурабыз. 2 айдан кийин колония поселенияга чыгам. Дагы 1 жылдан кийин УДО, условно досрочныйга чыгам. Мен бардык этапты кармалгандан баштап СИЗО бардык этап менен кетип атамын да. Мен эртеби кечпи чыгам. Эртеби кечпи мына ушул жерде турган азаматтардын бирөө акыры мындай өкмөт башчы болот, президент болот, жаңы парламентке 3 жолу келишет. Анан эртеби кечпи чындык көрбөйт да. Анан жок нерсени бар деп чечип койсо бул түбөлүккө калбайт да, ташка тамга басылгандай болупчу. Анан мен ойлойм, мен күткөнгө даяр. Мурдагы президент Роза Отунбаева 21 декабрда президент Сооронбай Жээнбековго катышкан Бишкектеги кыргыз парламентинин 80 жылдыгына арналган илимий практикалык конференциясында сүйлөп жатып, мамлекет башчынын сөзү менен макул эместигин билдирип, Текебаевдин соттук иши мыйзам бузуулар менен өткөнүн эске салган. Я сожалею, что 80 жылдыгын белгилеп жаткан парламент Өмүрбек Текебаевдин маселесин көтөрбөгөнүнө өтө өкүнөм. 2 күн мурунку маалымат жыйында президент маселе чечилген, соттор чечим кабыл алган. Мен эч нерсе кыла албайм деп айтты. Бирок мен сот процесси соттук иликтөөдөн таптакыр алыс болгонун айткым келет. Биз ал сотторго барып жүрдүк. Жада калса Өмүрбекке акыркы сөзүн айтууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. этот суд был Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орус жараны Леонид Маевскийден $1 миллион пара алган деген негиз менен былтыр февраль айында кармалышкан. 2017 жылдын августунда Бишкектин 1-май райондук соту коррупция беренеси менен соттолгон 2 саясатчынын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Бул чечимди жогорку сотта күчүндө калтырган. Текебаев менен Чотонов жана алардын тарапкерлери дооматтардын баарын четке кагып, Атамбаев баштаган ошол бийликтин саясий курмандыгы болгонун айтып келишет. Саясатчылардын камакка алууда негизги күбө болуп берген орусиялык Леонид Маевский 17 ноябрда Москвада опузалап акча өндүргөн деген кине менен кармалган. Текебаев бир жума мурда номер 47 колониядан улуттук кардиология борборуна дарылануу үчүн которулган. Жолдар Бузумов, Канимет Беримкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.